Менден дагы бир нече суроолор бар эле да. Биринчисинен электрондук векселде кайсы электрондук кол тамга колдонулат? Квалификацияланганбы же квалификацияланганбы? Эмне үчүн ушул вариант тандалды деген суроого жооп бересиздерби? Биякта менде расмий тилде экен да берене. Урматтуу Элвира Жыргалбековна, сиз менен жана акылдашканбыз. Мен азыр юристтер менен сүйлөшүп атам. Бул маселе бул мыйзамдын деңгээлине көтөрбөй эле ошол подзаконный акт менен чечсек болмок. Ошон үчүн ушул маселени эгер сиз туура көрсөңүз, ушул с использованием неквалифицированной цифровой подписи деген сөздөрдү алып койсок дагы жакшы болот экинчи окуугачы. Такыр эле алып койгонубу? Ооба, себеби эми бул технический момент, квалифицированный, неквалифицированный. Ошон үчүн мен азыр биздин юристтер менен акылдашып атам. Бул мыйзамдын негизинде биз положенияны биз доработка кылабыз да, баягы бумажный векселдикинчи. Ошол жерге көрсөтүп кетсек туура болот деп ойлойм. Үмүтжан Моминович, квалифицированный, неквалифицированныйдын айырмасын сиз билесиздер да? Мен тактадым, ал жерде технический момент деп атасыңар, бирок бул чоң да. Жок, мен имеется в виду само электронный цифровой подпись деген болот. Обязательно. Бул өзүңүз билесиз, азыр биздин АЭС-казына иштеп атат 2010 жылдан бери. Мына централизованный бук учетты киргизип атабыз. Бардык жактарда электронный цифровой подпись иштеп жүрөт да. Бул жерде квалифицированный, неквалифицированный бир эле жеринде бул үчүнчү квалифицированный үчүнчү жак болот экен да. Үчүнчү жак болот катары болуп биздин Минцифра чыгып атат да, баягы лицензия берип, сертификат берипчи. Ошон үчүн бул жерде биздин юристтер өтө эле деталдаштырып жүрүптүр. Ошон үчүн эгер калтырсак анда бул жерде с использованием цифровой подписи деп эле калтырсак болот. Квалифицированный, неквалифицированный деп элечи. А кийин биз Кабминдин токтомун жасаганда ошол жерге так көрсөтүп кетебиз. Бул суроо эмнеге берилип атат? Сотто кийин, эми Кудай сактасын, бирок бир маселе чыгып, анан ошол алган каражаттар боюнча кийин сотто векселде чындап эле карыз алуучу өз колун койгонун кантип далилдейсиздер? Өзү электрондук цифровой подпись, бул бумажный подпись менен мыйзам боюнча бирдей эле болот. Булар бардыгы ошо крипто шифрованный подпись. Айырмасы квалифицированный, неквалифицированный, ошол квалифицированный үчүнчү жак менен сертификациялап тастыкталат деп турат да. Ошон үчүн биздин колдонуп жаткан подпистердин көпчүлүгү квалифицированный. Мында карагандачы. Ошон үчүн мен сиздин айткан, сиз муну сразу эле көрбөдүңүзбү? Сиздин немеңизди алып, замечанияңызды, ушун үчүн мен эгер туура көрсөңүздөр, ушул мыйзамдын статьясынан ушул сөздү пока исключать этип койсок деле жакшы болот да. Бул эмнеге белгиленип атат? Эгер неквалифицированная цифровая подпись болсо, анда автоматически реестр болуш керек. Реестрди мен көргөн жокмун, ошон үчүн берилип атат. Анан бир эле векселде эки жолу колдонуу маселеси чыкса, кантип алдын ала аласыздар? Бул маселелер чыгып атат да. Ушул сиз берген берене боюнча суроо болуп атат да. Элвира Жыргалбековна, кечиресиз, туура эле айтасыз. Реестр жүргүзүлөт. Жана мен айтып өтүп кеткендей, биздин Минфиндин астында биздин бир нече немелер бар, ушундай подведомственный организациялар. Ошол жерде электронный реестр жүргүзүлөт, сөзсүз. Мага юристтер ошентип айтты, бул неквалифицированный болгон үчүн обязательно реестр жүргүзүлөт деп айтты. Ошон үчүн бул анча деле мындай орчундуу маселе эмес деп мага ушундай түшүндүрүп айтып беришти. Үмүтжан Моминович, кыскача мына беренеде изначально мурдакы статьясында вексель должен быть составлен только на бумаге. Туура. В кавычках, бумажном носителе, точка. Туура. И азыр сиз берген оңдолунган редакцияда вексель может быть составлен в письменной форме, как на бумаге, бумажном носителе, так и в электронной форме, запятая, при соблюдении требований, запятая, установлен законодательством Кыргызской Республики, запятая, с использованием неквалифицированной цифровой подписи. Анда сиз жанакы подписти алып койсоңор, а могу жерде может быть деген сөзүңөр эмне болду анда? Мурдагыда должен быть деген, составлен только на бумаге. Азыр должен быть составлен в письменной форме на бумаге или в электронном формате, или деп кандай өзгөртүү киргизилет? Да, урматтуу Элвира Жыргалбековна, туура айтып атасыз. Мурда должен быть бумажный деп айтылган болчу. Азыр баягы электронный деген сөз кошулуп аткан үчүн может быть на бумажном
и электронным деп жазылган да. Муну башкача трактовать этсек да болот экен. Должен быть составлен бумажным Вы сами или электронным. усложнили. Өзүңөр буну деген орчунда атып өзүңөр эле и подпистин баарын аралаштырып өзүңөр коштуңар да. Ошондуктан суроолор чыгып атат да. Может быть деген зачем? Может быть в письменной форме, может быть в электронной форме дегенде. Анда может быть деген сөзсүз, значит третий вариант какой-то есть деген сөз да. Эгер рухсат берсеңиз, экинчи окууга ушуну вексель должен быть составлен деп эле как на бумаге и или в электронном формате при соблюдении требований установленных законодательством Кыргызской Республики с использованием цифровой подписи деп эле киргизсек, квалифицированный, неквалифицированный алып турсак. Аласыңар да. Тактабастан, ушунда кылсак жакшы болот экен. Анан ал калганын биз Кабминдин тескемесинин деңгээлинде чечип алсак жакшы болот. Анын арасында туура болуп калат да. Ошондой туура болуп калат. Может быть, калтырбай, жанакы неквалифицированный цифровой подписти алып коелу. Ошол аябай көп суроолор болуп калат да депутаттар. Туура. Палатага чыкса, мен ойлойм, бул жерден деле суроолор болот болуш керек. Негизи эмнеге киргизип атасыңар? Дагы бир ирет түшүндүрүп коюңуздарчы. Биз финансы министрлиги кагаз түзүндө вексель чыгарганбыз. Бул жөнөкөй вексель, бул мамлекеттик карызга олтурбайт. Бул поставщиктердин кээ бул дүйнө жүзүндө колдонуп жүрүп, поставщиктер ушундай вексель берсе болот да. Кагаз жүзүндө жасадык эле, ал жерде аны ишке ашыруу оор болуп атат. Себеби биз мисалы үчүн векселди бирөөгө берсек, аны өткөрүп бериш үчүн кайра Минфинге келип, артында жазыр индасамент кылып кетиш керек болуп атат да. Ошон үчүн муну эми азыр санариптик технологиялар өнүгүп аткан үчүн биз ушу санариптештирип өтө жеңил кылайлы деп атабыз. Буюрса бул жаңы инструмент финансы министрлигинин. Бул дагы биздин экономиканын өнүгүшүнө чоң салым кошот деген ойдобуз.